Мына бүгүн 8 декабрь күнү жалпы элдик курултай өттү Бишкек шаарында. Бир 700дөн ашуун киши келип катышты. Бул аябай чоң сан болуп эсептелет. Курултайды уюштуруу деле оңой иш эмес. Буга аябагандай чоң түйшүк керек. Ушунча алыс жолдон алабыкат Яншан алай ат баштан бери ушу өздөрүнүн акчасы менен жүздөгөн адамдар келип катышты. Эки үч жерге которуп атканыбызга карабастан адамдар келип катышты. Курултайга келген делегаттар өздөрү бир жалындуу сөздөрдү сүйлөгөнгө аракет кылышты. Уюштуруучулар дагы ошо курултайга келген делегаттарга баардыгына мүмкүн болушунча сөз бергенге аракет кылышты. Курултайга баардыгы 150 киши ошо сөзгө жазылган экен да. Бирок эми баардык сөз берүүгө мүмкүн эмес. Эмне үчүн мен бүгүн чыгып жалпы коомчулукка кайрылайын деп атам, анткени курултайды уюштуруу жакшы болду. Бирок курултайда коюлган маселелер, мындайча айтканда, ошол сунуштар, анан чыгып сүйлөгөндөрдүн сөзү, докладчылардын сөзү менин зээнимди кейтсем болот. Мына өзүңөр билесиңер, азыркы бийликтин ошо жүргүзүп жаткан саясаттын негизинде, демилгелердин сунуштарынын негизинде жаңы келген бийликтин ушу мына курултай институту киргизилди, жаңы конституцияга киргизилип атат. Аткаруу бийлигинин башында президент өзү туруп атат, президенттик институт күчөп атат, курултай институтун күчөтүп атат. Бирок курултай институту бир коомдук статус алып, жылына бир жолу чогулуп, баягы кара кылдык ак жаран калыс адамдар, анан президенттен, жогорку кеңештен отчет алып, анан тарап кете турган коомдук статустагы жалпы элдик жыйын деп чечим чыгарып, курултай бул кеңеш берүүчү, байкоочу, багыттоочу, баа берүүчү, даже ушундай баа берүүчү жалпы элдик жыйын деген аныктаманы биз ушу жаңы конституциянын жаңы долбооруна киргизип жатабыз. Бул аябай мындай чоң жетишкендик. Курултай жылына бир жолу чогулат, отчет алат дагы тарап кетет. Болду. Анан баа берет. Анан курултайдын кабыл алган чечимдеринин баардыгы мамлекеттик органдар тарабынан, аткаруу бийлиги тарабынан сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө аткарылууга жатат деген дагы сунуш ушу конституцияга киргизилип атат. Дээрлик киргизилип бүтүп калды. Анан курултай институту ушул бир референдумда өткөрүүгө укуктуу деген менен бергеле, жогорку кеңештин статусунда эле ушу референдумду ушу курултайдын эмгеси менен өткөрсө да болот деген бир өзгөрүүлөр кирип атат да. Ошол эле жогорку кеңешке, референдумга тийиштүү статустун баардыгы курултайга да берилип атат. Мына ушундай бир чоң өзгөрүү болуп, курултай ушу институту конституцияга кирип бекем орноп атат. Мына азырынча ушул керек. Ушинтип бир 5 жыл иштесек, курултай институту жалпы Кыргызстандын коомчулугунун жалпы ишенимине татса, өзүн өзү көргөзө алса, курултайга келген адамдар бардык жагынан билимдүү, калыс, конструктивдүү, мамлекетке жакшы сунуштарды берген, жөн эле чуу чыгара бербеген, өзүнүн кабыл алган чечимин аягына чейин талап кылган, аткарылышын талап кылган, мына ушундай конструктивдүү жалпы элибиздин өнүгүшүнө, экономикасынын өнүгүшүнө, өлкөдө стабилдүүлүктүн камсыз болушуна, туруктуулуктун орношуна өзүнүн салым кошкон институт катары өзүн көргөзө алса, бир 5 жыл ичинде. Андан кийин бир бардык бийликтин үстүнөн көзөмөлдөө кыла турган бир статуска ээ болсок болот да. Азыр эми ошону күтпөстөн кечээ келген курултайдын баяндамачылары, докладчылары, анан курултайдын жалпы эле бардык көпчүлүгү ушул курултай институтун азыркы бийлик бутактарынын, ушу аткаруу бийлигинин, мыйзам чыгаруу бийлигинин, сот бийлигинин үстүндө тура турган бир мамлекеттик көзөмөлдөөчү мамлекеттик орган, бир бийликтин бута катары киргизүүгө катуу аракеттерин көрүп атышат. Мындайча айтканда, баягы съезд народных депутатов СССР деген болгон, СССРдин убагында эл депутаттарынын съезди болгон. Мына ошондой бийик курултай бир съезд катары киргизгенге аракеттерин көрүп, кечээ баяндамада дагы атайын доклад кылгандар ошо курултай институтун ушундай бир баардыгынын үстүндө бийлик жүргүзгөн мамлекеттик институт катары, коомдук эмес, мына курултай институт эмес, мындай коомдук статуста эмес, мамлекеттик статуста бир бийлик жүргүзгөн орган катары көрсөткөнгө аракет кылып атышат. Мына ушундай маанай кечээ жаралып, анан чыгып сүйлөгөн мына Баяз Турал деген тарыхчы, мына ушулардын баардыгы ушундай позицияда болуп атышат да. Мен ойлойм, ушундай позиция курултай негизи президент жок болсо,
өкмөт жок болсо, жогорку кеңеш жок болсо, илгери ошо Ормахандын убагында, илгери Кокон хандын убагында курултай институту өкмөттүн да, президенттин дагы, парламенттин мындай ролун аткарып келген да. Келечегинде ушул идея негизинен туура. Эгерде азыркы институттар жок болсо, бирок азыр андан бери Кокон хандын убагынан бери СССРдин тараганына 91-жылы тараган, андан бери 30 жыл өттү. Туптуура 30 жыл өттү. 30 жылда канчалаган суу акты, канчалаган жылдар өттү, андан бери канчалаган өзгөрүүлөр болду. Биз ары демократиялык жолго түшкөн, демократиялык светской, ачык демократиялык мамлекет катары таанылдык. Борбордогу Азияда демократиянын аралчасы катары таанылдык. Ошо парламент институту бекемделди, президент институту бекемделип атат. Өкмөт да өзүнүн бир ролуна кирип атат. Мына ушундай үч аткаруу бийлиги бекемделип аткан маалда курултайдын орду коомдук гана орун болот да. Мурдагы СССРдин убагы кеткен, Кокон хандыгы кеткен. Азыр мына ушундай президенттик институт, парламенттик институт өкүм сүргөн маалда алардын үстүндө туруп алып курултай бийлик жүргүзгөнү бул өзү азыркыга туура келбей калат да. Аны бара-бара эгер биз башыбызды киргизип өтө күчтүү болсок, эрудированный болсок, курултай чыныгы өзүнүн жүзүн аябай интеллектуалдык деңгээлин көргөзө алса, анда мисалы курултай бара-бара ушу жогорку кеңешти курултай деп атап койсок деле болот. Анткени жогорку кеңештин ролу бул курултайдын ролу. Балким ошондой деңгээлге жетишибиз мүмкүн. Анын үчүн биз курултайчылар, курултай институтуна киргизип аткан инсандар, курултайга келген делегаттар мына ошондой деңгээлде, ошондой маданиятты калыптандырышыбыз керек. Мына ошондой деңгээлге жеткенде гана биз анда кечеги мына бүгүнкүдөй докладдар менен чыксак болот. Анан ошондой деңгээлге жетпей жатып, курултай институтун киргизе албай жатып, курултайчылар бир пикирге келе албай жатып, анан ошондой бир чоң катуу талаптарды коюп, мамлекеттин бийлик бутагынын бир бөлүгү болгонго аракет кылган болсо, бул ашыкча болуп эсептелет. Ошон үчүн мен бул мындай позицияны колдой албайм. Курултай институту бул коомдук статус катары эле бул кеңеш берүүчү, багыттоочу, байкоочу, керек болсо баа берүүчү жалпы элдик жыйын катары калыш керек. Мына ушул экинчи секцияда, ушу биринчи секцияда ушу Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү мына ушундай чечимдерди кабыл алдык. Андан тышкары кечээ чыгып сүйлөгөндөр ушу Конституциялык кеңешме тууралуу дагы туура эмес пикир түзгөнгө аракет кылышты. Конституциялык кеңешме керек болсо тарасын деп бир докладчы айтып чыкты. Конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү татыксыз. Алар курултайды жакшы деңгээлге койбой атат, курултай институтун көтөрбөй атат, мамлекеттин бийлик бутагы кылбай атат. Значит, мындай Конституциялык кеңеш менен мүчөлөр жок, тарасын деген пикирлерди айтты. Анан кээ бир докладчылар чыгып алып, эгерде дагы бир революция боло турган болсо, элдер бири-бирин өрттөп жиберет деген да бир чагымчылдык чакырык менен чыгып атат. Анан ушундай бир 600-700 кишини жыйнап алып, анан туура эмес маалыматтарды берип, анан курултай институтун бурмалап, мына ушундай кылган туура эмес.